Турсуналиева Назгүл каналы сунуштайт. Саламатсыздарбы, урматтуу китеп сүйүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарга «Жоголгон миллион» чыгармасын сунуштайм. 6-бөлүм. Автору Каныбек Кыргызбаев. Муса Айдарович акчалары жоголгондон бери бир буту милиция бөлүмүндө болуп калды. Күндө жумушуна баратып Эртай Касымовго жолугуп, эмне жаңылык бар? Кол астындагыларга жакшылап дайында. Акчаларды тапканга аракет кылышсын. Тиги менин кылмышкер уулума аябай суракты катаал жүргүзүшсүн. Андай уулдун баарынан жогу. Не деген акчалар? Мен аны кандай гана мээнети менен тапкан элем, деп ыйлап жиберүүчүдөй болуп айтып кетет. Жарайт, Муса Айдарович, сиз сарсанаа болбоңуз. Балдар жакшы иштеп жатат. Дагы бир кылмышкер издөөдө. Ал кармалар менен акчалар кайда экенин ачыктабат, деп сыпайы узатканга аракет кылат. Муса Айдарович чыгып кеткен соң артынан карап мээнет менен тапкам дегенин оозу менен көрөп кайталап алат да: билем сизди, Муса Айдарович. Кандай мээнет менен тапканыңызды. Ар кандай иштерин бүтүрүп берем деп элдерден олчойто пара алганыңызды да билем. Эгер менде сизди текшерүүчү укугум болсо, мамлекетке кылган зыяндын ордун хан сарайыңызды сатып да кутула алмак эмессиз. Аргасыз тушалуумун. Тамырыңыз күчтүү да, ошондуктан тайраңдап, чоң идиштен суу ичип жүрөсүз. Төбөдө Кудай бар экенине 1000 мертебе рахмат. Суунуку сууга деп арамдан тапкан акчаңыз минтип өзүңүзгө да буйрубай отурат, деп Эртай Касымов өзүнчө сүйлөнүп алат. Бирок Муса Айдаровичтин суранышы үчүн гана эмес, профессионалдык милдетим деп кол алдындагыларга буйрукту берип жатты. Баатырбек Жайчиевди чакырып акча тууралуу маалыматын уккан соң: Баатырбек, бул биздин кесибибиз. Муса Айдарович үчүн кылмышкерди издеп жаткан жокпуз. Андыктан жогорку жетекчилердин алдында жүзүбүз жарык болуш үчүн бул кылмышты изилдеп соңуна чыгаралы. Мен сага ишенем. Кайдыгер карабай акчаны каяка катканын сураштырып, изилдеп тапкыла. Кылмышкерди суракка алгыла. Бирок аша чаап кетпегиле. 3-чү кылмышкерди тапканга аракет кылгыла. Макул, жолдош подполковник. Бүткүл аракетимди жумшайм, деп уруксат сурап чыгып кетти. Ошол эле күнү Алишер суранып жатып майор менен жолукту. Күзөтчүнү чыгарып жиберип, майор менен Алишер ачык, милиция менен кылмышкер эмес, адам менен адам сүйлөшкөндөй ачык, сыр жашырбай сүйлөшүштү. Алишердин милициялар таап өздөрү болушуп алган болсо керек деген ою туура чыкпай. Бардык шеги Сагынга түштү. Ал шериги менен көп жылдан бери чогуу жүрүп, бүт сырларын айткан үчүн апасынын бейтин бир гана ошол Сагын билет эле деген ойго токтолду. Жолдош начальник, мен анын андай келемиш экенин билген эмесмин. Өзүмдөй көрүп эле каяка көмөрүмдү да, эгер кутулуп кетсек, кийин келип казып аларыбызды да айткам. Анан акча менен чек арадан өтө албайбыз деп ойлодум да. Шүмшүк, келемиш. Эгер тапчу болсом, ошол жерде мууздайм, деп майорго баарын айтып отурду. Аны табуу үчүн биз коңшу мамлекеттен жардам сурайбыз. Эгер табылчу болсо, тийиштүү жазасын алат, деди майор. Ооба, тапкыла. Менин колума салып бергилечи ошону, деп ачууланып, Сагын азыр ушул жерде болсо муунтуп таштагысы келип жатты. Сагын тууралуу коңшу мамлекетке маалым кат жөнөтүп, анда өтө коркунучтуу кылмышкер силер тарапка өтүп кетти, табууга жардам бериңиздер деп бардык маалыматтар Өзбекстан мамлекетинин Андижан областынын ИИМ кызматкерлерине билдирүү берилди. Ошондой эле сүрөттөрү да Кыргызстан боюнча таркалып, издөө жарыяланды. Абышты да бир нече жолу суракка алышты эле, мен билбейм дегенден башканы айтпады. Жолдош майор, өзүңүз деле акыл жүргүзсөңүз, мен анын апасы ким экендигин билбесем, кайсыл жакка көмүлгөнүн билбесем, кайдан жүрүп алмак элем? Мен Алишердин антип уурулукка барарын билген эмесмин. Бирөөнү эле бир аз коркутуп коелу деген. Анысы айгакчы болуп буларды сатып коюптур. Мен качан гана Алишер менен Сагын качып келгенде, алардын артынан мылтык атылганда гана билдим буларга эмнеге келгенин. Ок атылып, машинанын артка айнегин тешип кеткенде мен катуу коркуп кеттим да качып жөнөдүм. Айнегинин сынган акысы деп мага 100 000 кармата коюшту. Болгону ошол. Алишерден сураңыз, ал тастыктап берет. Эртеси бир айылдын кире беришинен мени кете бер деди.
Мен булардан кутулганына сүйүнүп кетип калдым. Бирок майор Абыштын бул сөзүнө ишенгиси келген жок. Ар бир сурагында эле коендой окшош сөздөрүн кайталоодон чарчабады. Бир сырды жашырып тургандай сезиле берди. Лейтенант Байсерековду Абыштын үйүнө жөнөтүп, кылдаттык менен тинтип чыгууга буйруду эле барган милициялар 2 күн бою тинтишип, эч нерсе таба алышпады. Алишер менен жеке сүйлөшүүдөн кийин майордун да ою чындап эле колго түшө элек Саматка бурулду. Издөө эч натыйжа бербеди. Өзбекстан тараптан да эч кандай кабар болбоду. Кумга сиңип кеткендей дайыны жок. Ошончо калктын ичинен издөө самандан ийне издегендей эле кеп болчу. 3-чү кылмышкер табылгыча 4 ай убакыт өтүп кетти. Акыры майор Баатырбек Жайчиев өзүнүн жогорку даражадагы милиция кызматкерлердин буйругу боюнча прокурорго тапшырылып, андан ары сот жоона тартылышты. Сот процесси болуп бул кылмышты уюштуруучу катары Алишерге 8 жыл берилсе, катыштыгы бар делип Абышка 6 жыл берилди. Абыш: "Менин күнөөм жок. Мен каракчылыкка катышкан эмесмин. Болгону такси айдоочу болуп барганмын" дегенине карабай кесип жиберди. Бул да болсо Муса Айдаровичтин керемети менен. Аяусуз жазага тарткыла дегенинен ошондой жаза берилди. Муса Айдарович жоголгон миллиондоруна ич ачышып, таап алууга кыйла аракет жасаганы менен пайдасыз болуп чыкты. Банкка койбой үйүнө сактаганы үчүн өзүн өзү күнөөлөп, башына бир чаап алчу да болду. Алишер менен жолугуп алдап көрдү. "Сага тийиштүү акчаңы бөлүп берейин. Макул, ата бала болуп катташалы. Бири-бирибизге кек сактабайлы. Машина алып берейин. Акчанын кайда экенин айт, балам" деп көрдү эле, сүйлөшкүсү келбей карап турган күзөтчүгө "Алып кеткиле, бул кишини көргүм келбейт" деп кыйкырды. Ошону менен жолугушууга чыкпай койду. Акыры акчасынан түңүлгөн Муса Айдарович сотко оор жаза бер деп табыштады. Алишер менен Абыш ошентип камалып кетишти. Экөө зонада ушул маселе боюнча өздөрүнчө ич арадагы маселени чечип алмакчы болду эле, Абыш баягы эле сөзүн айтып туруп алганга эч илинчек таппай коюп жайына койду. Зонадагы мыйзам боюнча илинчек таппаса, күнөө коюуга акысы жок болчу. Апшака салса бейкүнөө каралаганы үчүн өзү чабылып кетмек. Алишер менен Абыш экөө башка отрядка бөлүнүп кетишти. Экөө сейрек гана көрүшпөсө, бирин бири көрүүгө да ниети жок эле. Абыш сен үчүн түрмөгө түштүм дегени үчүн Абыштын алдында аз да болсо өзүн күнөөлүү сезип калган. Жыл өтүп, Абыш кандайдыр бир себеп менен башка түрмөгө которулуп кетти. Эмне болду? Эмне үчүн которулду? Аны эч ким билген жок. Алишер өз мөөнөтүн өтөп жатты. Сагынды эстегенде сөгүнүп коет да, чыкканда жердин түбүнө кирип кетсең да издеп табаармын деп кекенет. Бирок мурдагыдай ачууланбай калган. Кээде менттер алгыча сен алганыңда туура болду деп коет. Сагын таптырбай кетти. Өзбек тарап аны издедиби же жокпу маалымат беришпеди. Анын изи жоголгон соң аны табууга эч ким куштар да болгон жок. Анткени Алишер менен Абышты камап ишти жаап коюшкан эле. Муса бармагын тиштеген боюнча миллиондору көздөн өтүп, эстегенде ичине кан куюлуп кетчү болду. Бирок аргаганча Алишер такыр сүйлөшпөй койду. Акча тууралуу ооз ачпай койду. Акчаны 3-чү кылмышкер алып, Өзбекстан тарапка ооп кетиптир дегенин укканда, өзүнүн бешенесине өзү бир чаап, эрдин канагыча тиштеп алып, ачуусун баскан. Күндөр өтүп жатты. Ай алмашып, жыл тогушту. Жолугушууга келген аялына Абыш буларды дайындады. Машинаны сатып, анын акчасына күчтүү адвокат жалда. Менин ишими кайра карасын. Эгер анчалык эле болбосо, башка зонага которууга жардам берсин. Акчаны аяба, деп айтты. Аялы түшүнбөсө да ошентүүгө убадасын берди. Бир нече айлардан кийин Абышты туберкулез деп лазаретке жаткырып коюшту. Ал жакта 2 ай дарыланган соң башка түрмөгө этап кылып айдап жиберди. Алишер бул кабарды кийинчерээк уккандыктан эмнеге экенин сураштырган жок. Оорулууларды бөлүп салса керек да, ошентип деп койду да, өз жашоосу менен жашап, мөөнөтүн өтөп жүрө берди. Анан Абыш жөнүндө унутуп калды. Бара-бара баары жоголгон миллиондор жөнүндө унутушуп, мурдагыдай ич ачышпай, буйрук эмес экен да дешип,
пешенесине жазган тагдырга моюн сунуп отурууга аргасыз болушту. Аны сагын алып кетип таптырбай койду дешип түңүлүп калышты. Акчаң болсо таңкасың дегендей, башка документ жасатып алып жердин бир кычыгында жашап жүрөт да деп жыйынтык чыгарып коюшту. Бир гана абыш жаза мөөнөтү тез эле бүтсө экен деп тиленет. Ага күндүн өтмөгү тозок болду. Акчаларын ойлой берип өңдөн азып арыктап кетти. Анын арыктаганын көргөн күзөтчүлөр бир нече жолу доктурга алып келип текшертишти. Бирок аны текшерген доктур куландан соо экенин айтып, бир нерсеге тынчсызданып, ошонун негизинде ойлоно берип арыктап жатат деп айтты эле. Эмнеге тынчсыздамак элем? Биринчи жолу түрмөнүн босогосун аттаганым эле капа болуп, ошондон болсо керек, деп эмне тууралуу ойлогонун билип калчудан бетер доктурдун сөзүн жолотпой актанып кетет. Ошентип жаза мөөнөтү да аяктап бара жатты. Аялы келген сайын үйгө эч ким келген жокпу деп сурайт. Чектүү жаңылык жок экенин билген абыш ошол күнү тынч уктайт. Көзүнө бекиткен акчасы көрүнүп, азыр эле барып миллиондорун чукуп алгысы келип кетет. Бирок түрмө деген түрмө, жаза мөөнөтү бүткүчө тосулган бийик дуалдан бир кадам да ары чыга албайсың. 6 жылдан бери изи табылбаган миллиондор эми өзүмдүкү. Ал акча үчүн 6 жылдык өмүрүмү бердим. Бирок миллиондор турганда 6 жылың кеп бекен, деп коет өзүнчө. 6 жылда миллион эмес 1/3 бөлүгүн да таба алмак эмес ошол эски машинасы менен. Эми өзүнө шарт түзүп хандарча жашоо баштайт. Миллиондун четинен алып иштете берсем болот, деп түнү менен уйкусу качкан абыш нарасында жаткан боюнча көздөрүн жумуп кыялданат. Убакты сааты келип абыш кабактан бошоду. Эркиндиктин абасы менен дем алып, түрмөнү бир карап алган абыш үйүнө карай сапарын улады. Аялы күйөөсүн жакшы тосуп алганы менен аз да болсо чоочун боло түшүптүр. Мурдагыдай болбой тартынчактап, эмнеси болсо да камалып чыкты дегендей. Ал жакта оңолдубу же жокпу деп аярлай мамиле кылып жатты. Абыш болсо келгенден бери өз үйүм өлөң төшөгүм дегендей күнүн уйку менен өткөрүп жатты. Аялы өлбөстүн күнүн көрүп, майда чүйдө жер жемиштерди арзан алып, кайра сата коюп тиричилик кылып жаткан эле. Тапканы араң эле нандарынан ашчу эмес. Анысын көрүп билип турган абыш: катын, келгениме 1 ай болоюн деп калды. Сени көрүп жатам. Бирок минтип жашаганыбыз болбойт, деди. Анан кантип жашайлы? Айтчы билсең. Сен камалбаганда мүмкүн жашообуз оңолор беле. Камалганымды бетиме кармаба. Муну тагдыр дейт. Демек ошондой жазылган? Ооба. Тагдырың сени бирөөнүн үйүнө уурулукка кирип, уурулук кыл деген эмес чыгар? Адамча жашасак болмок. Кызыл чээде 2 бала менен калып, нечендеген азапты тарттым. Сен ошону билесиңби? Деп аялы ичиндеги бугун чыгара ыйлап алды. Болду эми. Көз жашыңды тый. Эми ал күндөрдү артка кайтара албайсың. Тууган урукту чакырып түлөө өткөрүп баталалы, эмне дейсиң? Эмне дейсиң? Кайсы акчаңа түлөө өткөрөм деп турасың? Же ошол камалган жериңен акча бердиби? Деди аялы абышты жактырбай. Ооба, берди. Мен табам. Сен бар майда чүйдөңү сатып, мени менен ишиң болбо. Каражатты өзүм табам. Тап. Эмнени таап кыйратаар экенсиң? Деп аялы сүйлөнө базарга жөнөп кетти. 1 ай бою мени бирөө издеп келип калбасын деп абыш акчаны албай жаткан. Баары тыптынч экенине көзү жеткен соң, акчаны алып акырын иштете берсем болот деп ойлонуп жатты. Бүгүн акчаны көмгөн жеринен алып көрмөкчү болду. Аялы базарга кетти. Балдары ар кайсы жакта бирөөлөрдүн кара жумуштарын кылуу менен жүрүшөт. 6 жылда балдары бойго жетип, апасына карлашканга жарап калышыптыр. Абыш күндөгүдөй бүгүн да үйдө жалгыз. Аялы кетери менен эле дарбазанын ичинен бекитип алды да, көптөн көп чыдамсыздык менен эңсеген ишине киришти. Бирөө келип калчудан бетер сарайын эшигин да ичинен бекитип алды. Көптөн көп чыдамсыздык менен эңсеген ишине киришти. Бирөө келип калчудан бетер сарайын эшигин да ичинен бекитип алды. Баягы эле темир сейф ошол бойдон ичи толтура темирлери менен турган. Ага кызыккан деле эч ким жок. Абыш шаша темир сейфтин ичин бошото баштады. Бир аз жеңилдеп калган соң күчкө салып оодарып таштады да, сейфтин ордун акырындык менен каза баштады.
6 жылда сейфтин асты катып таштай болуп калыптыр. Мурда күрөк менен казган жерине күрөк өтпөй, улам иштетүүгө туура келди. Бара-бара топурак жумшай баштады. Тереңдеп кирип барып жатып келмесин айтып, аман эсен чиребей турса экен деп тиленип жатты. Бир нече убакыттан соң күрөгү катуу нерсеге тийгендиктен жүрөгү дагы бир ирет булкуйтуп алды. Тегерегин бошотуп туруп желим чаканы сууруп алды. Жүрөгү опкоолжуп, катуулап согуп, кабынан чыгып кетейин деп жатканынан өзүн бир аз токтоо кармап, бир азга ачпай демин басып отуруп калды. Андан соң акырын желим чаканын үстүн жапкан клёнканын байлоосун чече баштады. Азыр өзүн кадимки фокусниктей сезди. Мына, чаканы жапкан жабуусун алганда эле чаканын ичи толтура акча болуп калды. Акча ошо бойдон эч кандай чирибей, ирибей эле туруптур. Атүгүл жыты да буркурап, мурдуна сонун жыттанды. Акчанын күчү ай, бекиткен миллиондорун көрүп сүйүнгөндөн көзүнөн жашы кылгырып жатты. 2 пачканы алып өп да жиберди. О, Парвардигер жараткан, өзүң колдоп, ушул акча мага буйрусун. Бул акча үчүн толук жазамды алдым. Эми берекесин берип, жакшылык эле иштетейин, деп тиленип бата кылып жиберди. 2 пачка акчаны алып кайра калганын мурункудай кылып көмүп койду. Азырынча ушу жетет деди. Акырын аз-аздан иштетүүнү эп көрдү. Элдин көзүнө азырынча көрүнбөй майдалап туруу керек деп жатты. Миллиондорун көрүп жүрөгү ток болуп калган Абыш кайра мурункудай кылып көмүп, темир сейфти ордуна тургузуп, темирлерин салып койду. Баарын жыйнаган соң 50 миңди чөнтөгүнө салып, калганын катып койду да базарга жөнөдү. Аялын таап алып, шаша буюмдарын жыйнап базарлык кылганга киришти. Абыштын базарлык кылалы дегенине ишенбей жаткан аялы акчаны көргөндө гана "Каяктан алдың? Ким берди?" деп сурап жиберди. "Мага бирөө карыз эле. Ошол киши карызын берди. Бол, көп сөздүн кереги жок. Жыйна буюмдарыңы." Абыш аялын алдыга салып алып, төлөө өткөрүүчү каражаттарын кылып жатты. Ошентип, миллиондордун биринчи жемишин терип жей баштады. Алишер өз жаза мөөнөтүн тынч, эч ким менен жаңжалдашпай, мушташпай өтөп жатты. Мурдагыдай болбогон жерден эле сөз талашмай адатын таштаган сыяктуу. Түрмө эшигин экинчи жолу аттап киргендиктен, бул жактын эрксиз жашоосунан тажап, башыма балейни үйүп алып, түрмөдөн орун алдым. Эми эркиндикке чыккан соң тынч оокатымды кылайын, деп калган. Эч кандай разборлорго да катышпай, өзү менен өзү болуп калды. Атасы Мусага өчөшүп, акчаларын уурдап, түрмөгө түшкөнүн кээде ойлонуп, туура эмес кылдым. Баары бир мага буйрубады, деп үшкүрүнүп алчу. Жаза мөөнөтү аяктап 8 жыл дегенде бошонуп чыкты. Эми каяка бараарын билбей, башы ооган жакка кетмек болду. Эмнеси болсо да тайкесине бир жолу тууган уруктарын сурамакчы болду. Бирок 8 жыл ичинде бир да тууганы келип сурап койбогонуна аябай капа болуп кетчү. Тайкесинин балдары менен кичинесинде чогуу эле ойноп калышаар эле. Биринчи жолу камалгандан тартып, алар менен мамилеси үзүлгөн. Бир гана тайкеси Турсунбек гана Алишерге болгон жылуу мамилеси өчпөптүр. Эжемин жалгыз кызынан калган туяк деп көбөстөй турган. Турсунбектин балдары Алишер камалып чыккандан кийин эле жүздөрүн үйрүп, алыстап кетишкен эле. Алишер анысын билип Турсунбектин балдарына жолочу эмес. Райондун борборуна келип, өлбөстүн күнүн көрүү үчүн машиналарга жүк жүктөгөн жигиттер менен таанышып, алар менен кошо жүк жүктөшүп, битки акчага иштеп алды. Бирок өзүнө кийим сатып алууга тапкан акчасы жетишсиз эле. Иш оор болгону менен акча аз төлөнүп, кайра жумуш табылгыча тамагына эле кетип калып жатты. Кечинде бир күнгө төлөп жатчу мейманканага барат. Ал жерге ар ким келип жатып, кете бергендиктен керебеттеги жууркан төшөк кирдеп, көңүлдү ренжитет. Үйдүн ээси семиз аял акча алганын эле билет. Алишер бул тууралуу айтып, "Жууркан төшөктөрдү алмаштырып турбайсыңарбы?" деди. "Мага акыл болбо, өзүм билем. Сени эч ким зортоп жаткырган жери жок", деп аңкылдады эле Алишер. "Акчаны адалдап жебейсиңби?" деп бир тийди. "Өлүк канаңды көрөйүн. Тентеген акмак. Чык үйүмдөн. Азыр милиция чакырам", деп жулунуп Алишерди кууп чыкты. Жаман болсо дагы бүгүн түнөп чыксам болмок деп түкүрүнүп алган Алишер сумкасын көтөрүп, эски күрмөсүн колуна илип, башы ооган жакка басып баратты. Эсине парк түшөгү алып, бүгүн эптеп ошол жакта түнөйүн. Эртең дагы бир айласын кылаармын деп ошол жакка басты. Түндө паркта эч ким жоктугунан пайдаланып, бир талдын түбүн көздөй басты да ошол жерде жаткан коробка кагазына көчүп басты. Анан сумкасын башына жазданып, күрмөсүн жамнып жатып алды.
Таң жарып калганда бирөө тепкилегенен көзүн ача калса, эки караан өзүн карап туруптур. Көзүн ушалап өйдө боло берди да: "Силерге эмне керек?" деди. "Ха-ха, эмне керек дейби?" деп каткырып. "Акча барбы?" деди. "Жигиттер, мен эч кимге тийишкен жокмун. Өз жолуңар менен бара берсеңерчи", деди Алишер, алардын ичип алганын билип жактырбай. Тигини, бара бер дейби? Биз келдик барчу жерге. Кана, акчаң барбы, чыгар?" деп демите баштады эле Алишер өйдө боло берди да: "Койсоңорчу жигиттер, акча жок эле. Тап, чыгар чөнтөктөгүлөрүңү. Эмне жалдырап карап турасың? Кел акчаларыңы", деп Алишердин чөнтөгүн өзү чукулап кирди. Экинчиси: "Бул биздин территория, уктуңбу? Төлө жатканыңдын акысын", деп Алишердин жакасынан кармамакчы болду эле Алишердин муштуму ээлине тийгенден камгактай учуп, чалкасынан жатып калды. Чөнтөк чукулап жатканы эмне болгонун түшүнбөй, шеригин карагыча экинчи муш ага да тийип көмөлөнүп кетти. Эми Алишер семиз аялдан куугунтук жеген үчөөчүн булардан алды. Экөөнү турууга камытпай, алмак-салмак тээп жатты, уруп да жатты. "Эмне? Силерге акча керекпи, я? Мына акча", деп башы көзүнө карабай, аябай чапкылай берди. "Аке, кечириңиз. Биз жөн эле тамашаладык", деп жалынып жатты. Алишер тиги экөөнүн мурдуларынан кан атып чыгып жатканын карап, анан өзүн токтотту. "Отур мындай. Жакын отургула бири-бириңерге", деп көчүктөрүнө тээп экөөнү жанаша отургузуп койду. "Эй, акмактар! Эмнеге тынч жүрө албайсыңар, я? Ушинтип элди тоноп үйрөнгөн экенсиңер да, Кечириңиз, биз башка антпейбиз. Бир аз баш ооруп эле акча таап баш жазалы дегенбиз. Бая эрдемсинип, тентип жүргөн бирөө экен, акчасы болсо шыпырап алалы деген экөө эми жалынып, экинчи мындай ишке барбайбыз деп жалдырап жатышты". Алишер экөөнү жер жебесине жеткире сөгүп да жатты, утур-утур башына да чапкылап жатты. "Аке, ура бербеңизчи. Болду, түшүндүк. Экинчи мындай кылбайбыз". Алишер биринин ботинкасы жаңы экенин байкап жаткан. Аны карады да: "Чеч ботинкаңы. Сен шымыңы чеч". Экөө коркконунан айтканын кылышты. "Көйнөктү да чеч", деп бирин бир муштады. Эки эргул Алишердин айткандарын чечип жерге таштап коюшту. "Эми жоголгула көзгө көрүнбөй. Дагы алдыман чыкчу болсоңор, экөөңү тең өлтүрүп салам", деп көчүккө тээп кууп жиберди. Экөө кутулганына сүйүнүп, бири шымы жок, бири бут кийими жок качып жөнөштү. Эки зөөкүр ушинтип паркта кеч калгандарды тоноп, тоногон акчасына арак ичип, тамеки тартып жүрө турган. Ууруну каракчы урат дегендей, Алишердей жүрөктүү адамга жолугуша элек болчу. Энчисин алып тызылдап качканын карап турган Алишер бул жерден кетип калууну ойлоп, чечтирип алган кийимдерди топтоп сумкасына салып алды да парктан чыгып элге аралашып базар жакка жөнөдү. Али базарга эл келе элек экен. Бирин-серин эле жүргөн адамдар, эртерээк келип өз буюмдарын сатыга кое баштаган сатармандар эле жүрүшөт. Базар эми гана ачылып, Али базар кызый элек. Жүк-жүктөөчү жак тынч, эч ким келе элек экен. Алишер чайканага кирип чай ичип алмакчы болуп бурулуп калды. Таң атпай туруп өз ишин баштаган чайканага эрте мененки чайын ичмекке адамдар агылып кире баштаган экен. Алар менен катар Алишер да келип, бир чайнек чай менен нанга буйрутма берип, бош сөөрөгө барып отуруп калды. Өзбектердин тыпылдаган кыздары чай ичкен кардарларга чай, нанын, самсасын ташып жүрөт. Алишерге да бир кыз айтканын алып келип, "Тамагыңыз таттуу болсун" деп кетип калды. Мурдуна самсанын жыты келип, аппетити ачылып, самса жегиси келип кетти. Бирок чөнтөгүндөгү акчасы самсага жетмек эмес. Кечээ жумуш болбой бардык акчасын коротуп койгонун эстеди. Бүгүн жумуш чыкпаса, ачка калаары турган иш. Түндө эки зөөкүрдү чечинтирип алганы эсине түшүп, эгер жумуш чыкпаса, ошол буюмдарды арзан болсо да сатып жиберүүнү ойлоп койду. Курсагын тойгузуп алган Алишер жүк-жүктөөчүлөр жакка жөнөдү. Жигиттер топ-тобу менен ар жерде сүйлөшүп турушуптур. Келип тааныш болуп калган балдардын жанына туруп калды. Ар ким каяка барганын, эмне жүктөп, эмне түшүргөнүн айтышып, бири-бири менен сүйлөшүп турушуптур. "Эй, аке, ассалому алейкум", деп бири кол берип учурашып калды. "Алейкум ассалам", деди Алишер баары менен учурашып. "Кечээ каяка кетип калдың, аке? Биз менен тура турсаң болмок.
Кеч болсо да жумуш чыгып барып келдик, деди кара тору жигит. Бул жигит менен алгачкы жолу жумушка чыкканда таанышып калган эле. Ошондойбу. Кеч болуп кеткенинен эртерээк жатар жер табайын деп басып кеткен элем, деди Алишер, жумушка илишпей калганына капа болгондой. Эмне, жатар жериң жокпу? Ооба, үй ээси менен урушуп чыгып кеттим. Эч нерсе эмес, камсанаба, жатар жер табабыз. Аңгыча жүк жүктөөчү машина келип, 3 адам керек деп калды эле кара тору жигит биз барабыз деп көпчүлүктөн суурулуп чыгып, машинанын бортуна асылып чыгып кетти. Алишер эси огонсуп обочодо турган. Аке, чыкпайсыңбы? Деп кара тору жигит кыйкырды эле. Алишер сумкасын көтөрө калып машинага умтулду. Ага кошулуп дагы бир жигит машинага жармашты. Машина өзүн тегеректеген жумушчу балдардын арасынан акырын айдап чыкты да, жолго чыгып алган соң катуулап жүрүп кетти. Бүгүнкү жумуш талаага барып, орулган чөптүн пресстелген түктөрүн жүктөмөк экен. Үчөө жүктөгөн машина пресстелген түк толгон сайын барып түшүрүп келип жатты. Кечке суу жыгылып, буттарын араң шилтеп калышты. Айрыкча Алишерге оор болду. Тик жакта жүргөндө оор жумуш кылбаганга бешилик кармай берип колдору кабарып чыкты. Буту колу ооруп, араң эле уятынын күчүнөн өзүнөн кичүү балдарга теңелип иштеп жатты. Деген менен жумуш бүткөн соң чөптүн ээси буларды үйүнө алып барып мончого түшүрүп, кенен тамагын берип, акчасын жакшы төлөдү. Көптөн бери мончого түшө элек Алишер денеси кызаргыча жуунду. Кара тору жигиттин аты Эрмек экен. Алишерди ээрчитип жатчу жерине алып жөнөдү. Ал жаткан батирде өзүнөн башка эч ким жок экен. Бир бөлмөгө акы төлөп жалгыз өзү жашачу экен. Мына, аке, эми мында жашай бериңиз. Эмки айда ижарага акысын экөөбүз чогуу төлөйбүз. Рахмат, иним. Сенин жакшылыгыңды унутпайм. Буюрса менден да жакшылык кайтаар. Эч нерсе эмес, аке. Биз адамдар бири-бирибизге жакшылык гана кылышыбыз керек. Ооба, туура айтасың. Ошентип Алишердин жашоосу калыбына келе баштады. Күндө мандикерчиликке барат. Жумушта табылып турду. Аш оокаттары оңолуп, кийим кечелерин да жаңыртып, Алишер бир аз тыңып алды. Өз жашоосу менен күрөшүп жатып, убакыт кандай өткөнүн да билбей калды. Мурда башка жакка кетүү ниети болсо, эми бул жумушуна үйрөнүп, эч кайда кетүүнү ойлобой калды. Эрмек экөө дагы эле чогуу жумушка барат, чогуу жашап, ага инидей болуп калышты. Арадан бир топ убакыт өтүп, жыл айланып, жаз келип калды. Кайрадан жазгы жумушка эл кызуу киришкен маал. Бири талаага картөшкө эктирсе, бири мал баккан короону тазалатат. Эрмек менен Алишер жумуш тандабайт, эмне жумуш болсо да чын ниети менен иштеп беришет. Ошондой күндөрдүн биринде базар ичинде мандикер болуш деген бирөө буларга жолугуп калды. Каяктандыр ыза болуп, көзү көгөрүп, оозундагы канын кайра-кайра түкүрүп келатат. Эй, сага эмне болду? Сени ким урду? Деп Алишер менен Эрмек жарыша сурап жиберди. Оозундагы канды жерге түкүрүп алып, энең дурайын. Баарынан да ушунуку өттү, көп. Бир кезде эски машинасын эле минип жүрчү эле, адам ташып. Эми бир аз иши жүрүшүп, акча тапканга көзүн май басып, адамды тоготпой калыптыр, акмак. Көрсө, дүңүнөн соода кылуучу дүкөндөн бир коммерсант дүңүнөн товар алып, адам жалдап жүк ташуучу машинага суусундуктарды, арактарды, азык-түлүктөрдү жүктөтүп жатыптыр. Бул жигит 2 блок аракты катарынан көтөрүп ташып жаткан экен. Капысынан чалынып түшүп, 1 блок аракты сындырып алыптыр. Аны көргөн коммерсант көзү чакчайып, оозуна ак ит менен көк ит кирип, сөгүнүп, тепкилеп кириптир. Кечирип коюңуз, мен атайлаганым жок, деп жалынса да болбой бетке башка ургулап кириптир. Энең дурайын, ит. Абайлабайсыңбы? Деп ызырынып, оозунан шилекейин чачыратып, ачууланганынан көзү канталап чыгыптыр. Башка жумушчулар ажыратып койбогондо мындан да ашыкча энчисине алмак экен. Аракты сындырдың деп, мен этимди да бербей кууп жиберди, деди ызаланып. Жүрчү баралы. Алгандай неме? Сынгандардын акчасын кармап калганын бербейби? Бирөөнүн мээнетин жеген болбойт. Анын эмнесин айтасың? Азыр көзү тумандап жаткан мезгили. Жөн кое бергиле, күнөө өзүмдө, деп кайрадан ошол жакка баргысы келбей тайсалдады. Ой боюна койбой эле Алишер менен Эрмек жетелеп жөнөдү. Барышса, машина кетип жүк жүктөгөн экөө эс алып олтурушуптур.
Мына, булар мени менен жүк-жүктөгөн балдар, деди таяк жеген жигит. Ассалому алейкум жигиттер, деп Алишер аларга салам айтты. Алейкум салам, деп отурган ордунан тура калып учурашып калышты. Алишер эмне болгонун сурады эле, болгон окуяны айтып беришти. Силерге акыңарды бердиби? Деди Алишер. Ооба, берди. Бирок сөгүнүп жатып берди. Ким деген неме? Жумушчуларга да ушундай мамиле кылабы? Деп сурады Алишер. Көрбөгөндүн көргөнү курусун деген ошол да. Мурда таксист болуп эле жүргөн киши болчу. Эми колуна акча тийгенбей көп калыптыр. Жумушчу балдарга ушундай орой мамиле кылат имиш дайыма. Такай дайыма иштеген жумушчусу жок. Бир иштеген балдар экинчи ага иштебейт. Анткени товарын жүктөп бүткүчө сөгүнүп, болгула тез дей берип нервиңи жейт, деди эс алып отурган жигиттердин бири. Аты ким ошол кишинин? Деп кайра сурады Алишер. Абыш деген. Тоо жактагы айылдардын биринде жашайт. Эмне дедиң? Абыш дедиңби? Ооба, Абыш. Эмне тааныйсызбы? Жок, атын уккам. Камалып чыккан эмес бекен? Билбейм. Ошентип да айтышат. Камактан чыгып келгенден кийин байып кеткен имиш. Так. Байып кеткен имиштечи? Алишердин өңү бузула түштү эле, жанындагы эрмек: Алишер ака, сизге эмне болду? Деп сурап жиберди. Алишер өзүн кармай албай, байкатып койду да: Жөн эле. Ошондой адамдарды укканда алардын кекиртегин жулуп алгым келет, деп айтты да балдар менен коштошуп ары басты. Артынан эрмек ээрчип баратты. Абыш деген атты укканда Алишердин өңү бузулуп кеткенин эрмек байкап калган эле. Алишер аке, Абыш деген атты укканда сиз ачууланып кеткендей болдуңуз. Ал киши сизге тааныш беле? Жок, кайдан? Жөн эле жаман киши экенин угуп эле ачууланып кеттим окшойт, деди Алишер ал жөнүндө айткысы келбей. Бирок бир сырды жашырганын сезип жатты. Мейли, айткысы келбесе айтпай эле койсун, деп эрмек такып сурабады. Өз батирлерине баргыча сүйлөшпөдү. Алишерди ой басып, бир нерсеге кыжаалат болуп жатканын билсе да, эрмек аны тынч койду. Эрмек, деди бир кезде Алишер эрмекке карап. Мен сени менен бир сырды бөлүшкүм келип жатат. Угуп жатам, Алишер аке, деди эрмек жаткан жеринен бери боло берип. Абышты мен тааныйм. Сиздин таанырыңызды билгем. Ортоңуздарда бир кеп өткөн го. Анын атын укканыңызда эле ачууланып, өңүңүз бузулуп кетти. Ооба, эрмек. Тагдырым анын жолу менен кесилишкен. Мүмкүн кечээ ал жөнүндө укпаганымда аны унуткан боюнча жүрө берет белем, ким билет. Бирок анын аты эмес, байып кетиптир деген укканда өзүмү жаман сездим. Кечиресиз, Алишер аке. Ал байып кетсе сизге эмне ачууланасыз? Байыса мээнет кылгандыр. Бул эмне ичкүйдүлүкпү? Жок, иним. Ичкүйдүлүк эмес. Биз чогуу уурулук кылганбыз. Эмне дейсиз? Деп эрмек чын айтып жатабы деп чочуп кетти. Алишер буга чейин такыр камалганы тууралуу ооз ачпаган эле. Албетте, өз жазабызды алдык дечи. Абыш менин күнөөм менен камалып кетти деп өзүмү күнөөлүү сезип жүргөм. Абактан чыккан соң ага жолукпай эле коеюнчу деп ойлогом. Бирок анын атын укканда бардык сыры ачылгансыды. Түшүнбөдүм. Түшүндүрүп айтыңызчы? Деп Алишерге жакын жылып отурду. Эрмек, ал окуяга 10 жылдай болуп кетти. Биз кылмышыбыз үчүн мен 8 жыл, ал 6 жыл олтурдук. Бирок кээ анда деле эмес. Уурдалган акча ошо бойдон жок болуп кетти. Менттердин издебеген жери калган жок. Биз менен сагын аттуу жигит бар эле. Мен аны өзүм Өзбекстан тарапка качырып жибергем. Ал колго түшкөн жок, таптырбай кетти. Акча табылбаган соң ошол сагын алып кеткен го деп ойлоп жүргөм. Көрсө андай эмес экен. Акчаны так ушул Абыш бекитип алган экен. Эмне? Көп акча беле? Деп Алишердин айтып жатканына бир ишенсе, бир ишенбей суроо узатты. Миллион. Миллион? Ооба, миллион. Эрмек эми чындап эс алды. Бир жылдан бери жанында жүргөн адамынын мындай сыры бар экенине ишене албай жатты.
Алишер анын көзүнө жоош момун, бирөөгө жамандык кылбаган адамдай көрүнүп жүргөн. Камалып, ушундай чуулгандуу ишке аралашып калганына ишене албай турду. Алишер окуяны кандайча болгону кыскача Эрмекке айтып берди. Демек, Абыш ошол акчаны бекитип алып, анан абактан чыккан соң пайдаланып жаткан экен да. Ооба, камактан чыккан соң каяктан байымак эле анда? Ошол миллиондорду бекитип алып, ыңгайын күтүп жүргөн да. Мен көк мээ жаным, сагындан көрүп, аны күнөөлөп жүрүпмүн. Көрсө, ууру өзүмүн эле жанымда жүргөн экен да. Экөө тең унчукпай бир кыйла туруп калышты. Алишер Абыш жөнүндө ойлонсо, Эрмек ошончо иш ушул кишинин колунан келдиби деп жатты. Эми эмне кылайын деген оюңуз бар? Деди Эрмек тынчтыкты бузуп. Азырынча эмне кылаарымды билбей турам. Бирок ал эч качан мойнуна албайт, билип турам. Эмне болсо да бир барып көрүңүз. Макул, бирок азыр эмес. Бир аз акыл топтоюн, деп өз ордуна жата кетти. Сөз бүттү дегенин түшүнгөн Эрмек да жатканга камынды. Бул сөздөн кийин 3 күн өтүп кетти. Алишер өзүнчө ойлуу жүрдү. 3 күндөн соң эртең менен Алишер Эрмекке: Эрмек, эмне болсо бүгүн мен Абышка барып жолугайын. Ушунча жыл көрүшпөгөн мени тааныр бекен? Алишер аке, жалгыз барбаңыз, мен кошо барайын. Мейли, жүр. Тиги келемиштин анык жүзүн байкап келесиң. Анан бир акыл кошоорсуң, деди. Экөө таксилер токтоочу жайга келишип, Абыш жөнүндө сурашты эле, баары эле тааныйбыз дешти. Ошол кишинин айылына барабыз, жеткирип койгулачы деп бир айдоочуну жалдашты. Эмне, жумуштарын жасаганы баратасыңарбы? Абайлагыла, акыңарды бербей койбосун. Эмнеге бербейт? Деп Алишер кызыга кетти. Ал киши ошондой, убал сооп дегенден коркпойт. Жумушчулар келе берет, кете берет. Акчасын төлөбөй же аз берип коет имиш. Муну уккан Алишер Абышты ан сайын жек көрүп баратты. 2 сааттай убакыттан кийин машина бир жерге токтоп, айдоочу Абыштын үйү деп ушул деп көрсөттү. 2 кабат үй салынып бүт элек экен. Жанында жепирейген эски үй турат. Алдында эшиктери көчөгө караган дүкөн салынып, Ырыскы деп атын коюп жазып коюптур. Мына, Ырыс кызы өзү келген дегендей аты таап коюптур, деп Алишер дүкөндүн атын окуп мыйыгынан күлүп койду. Айдоочу менен коштошуп аны кетирип жиберди да Эрмек экөө Абыштын үйүн бир топко чейин көз салып турушту. Алишер Абыштын үйүн көргөндө эле дароо билди. Мурда мынчалык байлыгы жок неме кантип эле камактан чыккандан кийин ушунча байып кетсин? Же бирөө жардам кылды экен? 1000 ирет жардам кылса да мынчалык байлык топтой алмак эмес. Өлүмүш болуп алган жокмун, көргөн жокмун дегенинде эле бир мандем бар болчу, деп Алишер ойлонуп жатты. 2 кабат үй, чоң дүкөн жана короосун бийик кылып курчап, бышкан кыш менен эле тосуу канчалаган каражатты талап кылат. Өзүн токтоо кармаган Алишер дүкөн жака карай басып, ачылып турган эшиктен кирип барды. Ичи толтура азык-түлүк, суусундуктар менен арак-шараптар, сыралар. Деги койчу, үй бүлөгө тийиштүү баардык нерселерди ушул жерден тапчууда экенсиң. Абыш ары карап телевизор көрүп отуруптур. Алишер жанына барып: «Ассалому алейкум», деди. Абыш башын бери буруп, арбак көргөнсүп чоочуп кетти да, анысын билдирбегенге аракет кылып алек алды. «Алейкум ассалам, келгиле, эмне аласыңар?» деди. Урматтуу китеп сүйүүчүлөр, 6 бөлүмдүн соңуна чыкты. Калган чыгарманын кызыктуу окуяларын 7 бөлүмдөн уга аласыздар. Эгерде чыгарма сиздерге жаккан болсо, лайк коюп, комментарий жазып, менин каналыма каттала кетиңиздер.